Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Майлуу Суу шаарында кыймылсыз мүлк боюнча биз суроону талкуулайбыз, урматтуу достор. Үй салып көчүп келсек, кайсы жерде эмгектенебиз, шаардын тагдыры мындайча айтканда кандай жүрөт деген суроолорго жооп беребиз. Бишкекке, Ошко, Жалал Абадка деген эле Нокен башка жактар арасында эң арзан биз экен да. Бизде Майлуу Сууда бар условия көп шаарларда жок. Бизде Майлуу Сууга келип жашагыла негизичи. Майлуу Сууда квартира арзан. Миллионго бир бөлмөлүү батир, 2 миллионго 2 бөлмөлүү батир, 3 миллионго 3 бөлмөлүү батир, жер участок 8 сотик 650 миң деген коюлуп атат да. Майлуу Суу шаарында уру болуп, улут болуп, орус кыргыз болуп, сен төндүк түштүк болуп бөлүнбөйт да. Автомобиль чогулта турган завод. Үйгө бытовой техниканын чогултуучу сборочный, например, холодильник, стиральная машина, ушунга окшогон. Кийинкисинде фармацевтика, например, ушундай Майлуу Суу шаарынын жакында ушу тагдыры мындай өтө мындай гүлдөп, мындайча айтканда биз тарапка аябай чоң күн тийет дейм да. Урматтуу достор, сиздерге учурдан пайдаланып, сиздерге кайрылуу 1 мүнөт убактыңызды бөлүп, көңүл буруп, угуп койсоңуздар. Сиздерге баса белгилеп кеткендей, менин каналым Усенов Влог каналы бул пайдалуу маалыматтарды жеткизүүчү канал, урматтуу достор. Ошондуктан менин каналыма подписка басып, лайк басып, коңгуроону басып, каналды колдоп бериңиздерди сизден суранабыз. Ушунга окшогон пайдалуу маалыматтар көбүрөөк сиздерге чыгып туруш үчүн жаш ишкерлерге ушу бак дарактарды өстүрүү боюнча кандай туура жол жоболору, баардык пайдалуу маалымат боюнча биз видео роликтерди даярдап, ушугу YouTube каналга чыгарабыз. Бул элдерге чоң пайда алып келет деген ишеничтебиз, урматтуу достор. Асыл тукум үй жаныбарларын кырмаган агаларыбызга дагы кайрылабыз. Биздин каналга жазып, кайрылып, комментарий жазсаңыздар, биз барып обязательно силер менен дагы ушундай суроо жооп иретинде ошого обзор кылып барып, ошо пайдалуу маалыматты элге жеткизебиз. Жаш ишкерлерге ошо боюнча таанышат. Сиздерге ошол маселени, суроолордун, эл ушуга изденип жүргөн суроолорго так жоопторун алып беребиз деген ишеничте, урматтуу достор. Бизнес, асыл тукум кармоо, мындайча айтканда бардык пайдалуу маалымат, элге пайдалуу маалымат деп сиздер өзүңөр ишенсеңиздер, биздин каналга кайрылсаңыздар, биз барып толук ошого видео обзорлорун чыгарып, элге ошону жеткирүүгө аракет кылабыз, урматтуу достор. Дагы баса белгилеп айтуучу нерсе, биздин канал эч кандай бир тараптар менен каржыланууда турбайт, урматтуу достор. Биздин канал бул ушуга өзүм инициатива менен эле элге пайдалуу маалымат жеткизүү максатында болуп чыкты. Ошондуктан биздин каналды колдоп кетүүнү унутпаңыздар. Сиздин лайк, подпискаңыздар бизге аябай чоң мотивация берет, жана күндөн күнгө өнүгүүгө жардам берет, урматтуу достор. Анча мынча кемчиликтер болуп калса, сиздерден алдын ала кечирим сурайбыз, себеби дегенде биз ушул техникалык тараптан да ушундай жетишпестиктер болуп калышы мүмкүн, урматтуу достор. Ошондуктан биздин каналды колдоп кетсеңиздер болот, урматтуу достор. Сиздин колдооңуздар бул подписка, досторуңуздар менен бөлүшүү, лайк басуу, комментарийде жакшы маанайда жазылган каалоо тилектер, бунун бардыгы биздин каналды өнүгүшүнө жардам берет. Рахмат сиздерге. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кайрадан мен сиздер менен Нурсултан Усенов. Урматтуу достор, сиздер менен бүгүнкү күндө тиешелүү кесипкөй адис менен Майлуу Суу шаарында кыймылсыз мүлк боюнча биз суроону талкуулайбыз, урматтуу достор. Көпчүлүгүңүз суранып жаткансыздар. Майлуу Суу шаарында батирдин, жер үйдүн, ошондой эле жер участоктардын баалары өсүп жатабы, же түшүп жатабы, же кандай учурлар болуп жатат, ошо боюнча терең сиздерге талкуулап, сиздер сурап жаткан суроолоруңузга биз жооп алып беребиз, урматтуу достор. Көп маселе бул жерде суроолор берилген комментарийде. Бул экология темасы, завод темасы жана Майлуу Суу шаарына батир алып, же жер участок сатып алып, үй салып көчүп келсек, кайсы жерде эмгектенебиз, шаардын тагдыры мындайча айтканда кандай жүрөт деген суроолорго жооп беребиз. Мен астында кыймылсыз мүлк агенттигинин негиздөөчүсү Элдияр Досов агабызды атайын чакырганбыз. Бул ошол Майлуу Суу шаарында батирлерди сатып алуу жана ушундай суроолор боюнча кесипкөй адис деп айтсак жаңылышпайбыз. Элдияр ака, өзүңүздү биздин каттоолчуга тааныштырып кетсеңиз. Ассаламу алейкум, менин атым Элдияр, фамилиям Досов. Биз ошо Майлуу Суу шаарында агентство недвижимости негиздөөчүсүбүз. Биринчилерден болуп биздин шаарыбызда биринчи биз ачканбыз. Ошо 10 жылдан бери кыймылсыз мүлк агенттигинде иштеп жүрөбүз. Азыр Нурсултан энебиз чакырган экен, ошол кыймылсыз мүлк боюнча бааларын, участоктардын бааларын сүйлөшөлү деп келип отурабыз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Элдияр ака, бул жерде эң биринчи сурообуз, азыркы учурда Майлуу Сууда кыймылсыз мүлк рыногу кандай абалда турат? Майлуу Сууда учурда кыймылсыз мүлк агенттиги деги эле кыймылсыз мүлк. Азыр Майлуу Сууда завод токтоп калды го. Завод токтоду, эми Майлуу Суудагы адамдар көчүп атышат башка жака. Майлуу Сууда жашоо токтоп калды дегендей кылып атышат да.
Бизде азыр реклама кылганыбызда комментарийга жалаң ушундай негатив жазышат да. Себеби жана завод токтоду, анан ал жерде уран бар, экология тууралуу. Ошону айтышат. Тескерисинче мен айтып кетейин, Малисудан эч ким көчкөн жок. Тескерисинче Малисуга келип атат адамдарчы. Завод токтогон жок. Завод чачын иштеп атпайбы азыр. Анан завод өзүнүн жаңасын жарыя кылды. Кимде ким иштейм десе, бизде даяр цехтер бар деп атат. Анан Малисуга сырттан келишип атат адамдар. Биз бул завод экология темасына кененирээк дагы токтолобуз. Бизде сурообуз мындай да, Элдияр ака, кимдер көбүрөөк батирди жер участтар сатып алган? Малисунун өзүндө жашап жүргөн адамдар сатып алатышабы, же сырттан келген адамдарбы? Бизден сатып алгандардын бири 10-нан 7% сырттан келгендер да. 10 адам квартирага турган болсо, ошонун 7-өсү Малисулуктар эмес, сырттан келгендер. Мисалы үчүн Алайдан келишти бизге кече, Оштон, Бишкектен, Кара Суу, Өзгөндөн келип атышат. Базар калган эме бул жагы Токтобулга жайын, бул жагы Ала Бука району, бул жагы Жалал Абадка чейин мурун эле келген да. Азыр биз жакын арада Инстаграмга чыктык, Малис шаары. Ошо чыккандан бери Бишкектен Оштон келишип алышып атат да квартираны Малисуга. Элдияр ака, бүгүнкү күндө Малисуда батирлердин жер участтарынан ушу дегеле кыймылсыз мүлктүн баасы өстүбү же төмөндөп түшүп жатабы? Баасы кескин өсүп атат. Өзүңөр билесиңер, будан бир 2 жыл мурун 2 комнатный квартиралардын баасы 400-500 миң болчу да. Элдияр ака, бир бөлмөлүү батирдин орточо канча турат бир бөлмөлүү батир? Сиз буну биздин көрүүчүлөргө түшүндүрмө катары айтып берсеңиз керек. Биздин бул жакшы райондордон, орточо райондордон, анан кайсы условия коммуналдык тармактардан ошо мындай баардыгы менен камсыздалган ушинтип бөлүп баалар орточо канча турат бир бөлмөлүү батир? Бир бөлмөлүү батирдин орточо баасы азыркы маалда 809 миң сом. Кече мисалы үчүн мына Кутманова, Малис шаары Кутманова көчөсүнөн 4-кабаттан бүт ичинде мебель коммуникациясы кошуп сатылды. Мебелдери, эмеректери баардыгы ошол кошуп сатылды. 1 миллион 350 миң деп чыгарды эле. Бир тиын чүргөн жок. 1 миллион 350 миңге сатылды ошол квартира. 1 миллион 300. 4-кабаттан бир бөлмөлүү квартира. Ал эми ремонту менен. Ремонту мындайраак болсо ошо 800-900 миллионго чейин. Бул жерде мындай да, урматтуу достор, бул Кутманова көчөсүндө 4 кабаттуу үйлөрдүн ошого мындайча айтканда жакшы райондордун бирине кирет да, көп жер жайгашкан немелердин. Анан ал эми 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер канча турат? 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер ар ким ар кандай кое берет, бирок биз барганда өзүбүздүн баягы рыночтан коебуз, биз оценка кылабыз да, өзүбүз карап. Анан көпчүлүгү кымбат коюшат да. Кымбат коюшат. Эгер максат сатыш керек болсо, мен айтам да аларга базар баасынан койгула депчи. Базар баасына кое турган болсо сатылат квартира. Анан базар баасынан бийигирээк кое турган болсо, анда күтөсүң, сатылбайт ушундай да. Азыр жакшы райондордон 2 комнатный квартира ремонту менен баардык условиясы менен кирип жашай турган квартиралар 1,5 миллиондон 2 миллионго чейин. Жакшы райондордо. Бул 2-3 комнатный квартира айтам да мен. 3 комнатный квартиралар мисалы үчүн Запчыктан кече меден Нурнага чыгарды го. Ошо 3 миллион 800 деп атат да. 3 миллион 800. Бул ремонту кандай абалда? Ремонту өтө жакшы. Кирип эле жашай турган да, ичинде мебелдери полный калат деп атат. Ремонту жакшы. Ошол Элдияр ака, сөзүңүзгө бузуп кетейин. Бул жерде мен, например, шаардан сырткары ушу кыймылсыз мүлк менен мындай алектенбеген үчүн биле бербейт экенмин да. Башка шаарларга айырмаладым. Биз, например, кулабызга Малисулуктардын өзүнөн, например, аябай кымбат угулат да. Башкаларга кандай дейсиз бул? Чынында. Азыр ошо Малисулуктар өзү негизи кымбат дешип атат да квартиранычы. А биздин шаарыбыздын кыймылсыз мүлктүн баасы Бишкекке, Ошко, Жалал Абадка дегеле Нокен башка жактар арасында эң арзан бизде экен да. Ошон үчүн бардыгы сырттан келип аткандардын себеби да ошол да. Бирок, например, аларга караганда эң арзан болгону менен коммуналдык тараптан, условия тараптан талаптарга аларга караганда жакшыбы же төмөн турабы? Бизде Малисуда бар условия көп шаарларда жок. Городское отопление, ысык суу, муздак суу, газ, свет, канализация, полный коммуникация центральный болот да бизде. Анан Бишкектеги условия бар бизде. Анан сырттан келгендерге дагы ошо комментарийга жазып кеткендерге эме ушул убакыттан пайдаланып сүйлөп кетейли, түшүндүрүп кетейли. Бизде Малисуга келип жашагыла негизичи. Малисуда бар условия көп жерде жок. Малисуда квартира арзан. Экология деле таза. Ал баягы негатив комментарийлерге ишенбегиле негизи. Сизди Инстаграмыңызды, байланыш номериңизди биз видеонун түгүнө калтырып кетсек, сиз менен суроолор болсо байланышса болот да. Ооба, чалса, комментарийга жазса жооп беребиз. Если башка район шаарлардан келип көрсөтүп бер, табып бер десе, сиз өзүңүз маселени чечип бересиз. Анан башка ошол жактан келген сатып алуучуларга биздин ушугу эң маанилүү кайсы биздин ушугу райондорубуз
кымбат суроо талаптарга эң күчтүү болот да. Кутманова, Запчука, третий участок, почтовка деген. Азыр Мальсудагы эң талабы күчтүү жерлер ушу Запчук менен эле Кутмановадан болот да. Анан мына третий участокта жакшы негизи. Көп кабаттуу үйлөр. Ушу шаарга жакын, центрге жакын жерлер кымбатыраак. Анан спрос да көп азыр эленчи, талаптар көп. Анан Кутмановадан, эмне үчүн Кутмановадан, но гимназия мектеп бар го. Көпчүлүк ошол жерге барып квартира алышып, ошол жерге балдарын учетко коюшуп, анан ошо мектепке киришет. Биздин 4-чү мектеп гимназияны биз эми сөздөр боюнча угуп боюнча бул российское обеспечение дейт да, катуу билим берет да. Мальсуда өзү образование күчтүү негизичи. Менин тааныштарым бар, өзүм жашаган одомдорчу, но Шамал-Сайдан башка жерлерден келишип, атайын ошол жерде квартира снимать кылышып, сатып алышып, балдарын окутушат. Суббота воскресенье күнү кетишет кайта айылга. Анан понедельниктен пятницага чейин бул жака келип окушат да. Негизи мурунтан өзү Мальсуда образование жакшы дешет го. Мен биздин легендарный мед колледжибиз бар Ишенген. ПЛ-76 көптөгөн азыр бүгүнкү күндө 5-6 окуу жай бар бизде. Окуу жайлар, ишкана мекемелер, кыскасы Мальсуда толтура жумуш. Окуу жайлар бар, келип окусаңар болот. Келип башка жактан көчүп келсе, значит жумуш боюнча проблема болбойт. Анандай айыл жергесинде, например, отуруп калбайт кол каранат. Эми иштейм деген адамга бардык жерде иш табылат да. Условия бар. Эми кийинки маселе бул жеке үйлөрдүн орточо баасы канча болуп атат. Анан жер маселеси, участокту сразу ушуга кошуп кетели, жер участокты. Анан бунун документтери Малюсу шаарында кандай маселе жаратып атат? Азыр жер участок, жеке үй деген жер там да. Жеке үйлөр ушу жер тамдар боюнча маселе. Жер тамдар боюнча маселелер. Азыр Мальсуда жер бир аз татыш бизде. Ошон үчүн көпчүлүгү квартира алышат да. Анан ошо квартираларды сатып көпчүлүгү көчүп атышабы дешет да. Жок, наоборот, ошо квартираларды сатып, керектелер ошо 2 комнатны 3 комнат кылып, 3 комнаталар жер там кылышат да. Жер тамдын орточо баасы, мисалы үчүн, ушу жакшы райондордон 5 миллион, 6 миллион ушундай болот. Анан арзанырактары деле бар, 2 миллион, 3 миллион. 5-6 миллион деген маселе биз өзүбүздөн мындай тамашалуу сөз угуп алып, эми мындайча айтканда. Рублевка деп өзүнчө бир нелер бар экен го. Ошол райондордо. Эми Рублевка деген, урматтуу достор, бизде Малюс шаарына в основном көп кабаттуу үйлөр да. Анан ошо шаардын эле так ортосунда, центрге жакын жайгашканда жер тамдар бар. Ал жерде де коммуникациянын бардыгы бар. Условиянын бардыгы бар. Анан участоктор менен өзүнчө бир жер тамдар бар да. Ошону өзгөчө мындай тамаша түрүндө Рублевка деп айтылат. Ошол жерде эң кымбат батирлер болот да, бүт условиялар менен. Алардын документтери так, ал үйдү, например, жакпаса сүрүп таштап туруп 2 кабаттуу үйлөрдү эле заңырап тургузулса болот да, туурабы? Болот. Участоктордун баасы канча болот, орточо баасы? Участоктор азыр мындай болот да, Рустам. Жана бузула турган үйлөр бар го. Мындайча айтканда, эски үйлөр бар. Ал жерден участок эле да, бирок жер там деп сатышат да ошондагычы. Анан алгандан кийин эми бузуп, кайра башынан полный перепаник кылып салышың керек болот да. Демек, допустим, мына Манас шаарынан же болбосо чоңураак Кочкордо деле кымбат да. 2 комнаталык батирин сатып бизге келип, мындайча айтканда, эң условиясы жакшы жерден жер тамды алып, заңыратып үйдү салып жашаса болот экен да, туурабы? Болот. Себеби бизде жер деле арзан, квартира деле арзан деп айткандачы. Бирок азыркы мындай акыркы убактарда өсүп атат да баасы. Ошону айтайын дегеним, Мальсулуктар көпчүлүгү бизде чыгарсаң эле арзан, кымбат дешет да, бирок башка жактар арзан көрүнөт экен да. Алар келип алып коюшуп атат. Анан Мальсулуктар өздөрү арзан квартираларга илешпей калышып атат да. Эми үйлөрдүн, урматтуу достор, бир комнаталуу батирди мындай кыскача айтып кеткенде 800 миң, 1,5 миллионго чейин орточо мындай варьировать этет экен. Бул ошо условия ремонтторуна карап. Бир комнаттуу квартиралар 800 миң, 700 миң сомдон миллион, 200 миң 300ге чейин эле. Ремонттору жакшы болсо ошо. 2-3 комнаттуу батирлер? 2-3 комнаттуу батирлердин ремонту мындайраак боло турган болсо, эми районго карайт да, этажга карайт, ремонтуна карайт, ушундай аркыл миллиондон бир 2 миллионго чейин ушундай. Арзан экен да бул. Арзан болот бул. Арзан болот. Ошондо жер тамдар 5 миллион. Жер тамдарды мен азыр угуп атам, жакшы райондордон 7 миллионго да бербей коюптур депчи. 7 миллион. Болушу мүмкүн, себеби энди бул мен кичинекей кезимде мечтам да. Бул алып же ошо действительно ошо райондордо жашагым келет. Анда урматтуу достор, силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эми сиздердин эң актуалдуу суроолоруңузга жооп берип кетели. Малюсу шаарында суусу мындай эртең менен баягы бир орус конокко келип калып сураган экен да, как там у вас в городе Малюсу десем, там прекрасно дейт экен. А почему так десе, баардык шаарды жамандайт экен да. Почему именно город Малюсу такой прекрасный десе айтат экен. А там прямо утром в душ кофе подают да. Машалла. Баягы биздин суубуз боюнча ошо суу маселени айтып кетсеңиз, суу маселеси эми андай нерсеге биз жооп бере албайбыз да, бирок ошого көбү, например, элестетип бир күн конокко келип калса, ошону көрүп алса, ошо элестетет экен да.
Бирок башка жерде деле проблемалар бар, например, сааттап суу чыгарат. Кээ бир жерлерде, например, бөлүп берет. Бизде, например, конечно, жамгыр жааган сезондордо, например, бир аз лайкаланышы мүмкүн, бирок суу бесконечный бизде. Туура. Биз азыр мындай да, суунун башында жашайбыз. Мали суусунун башында да. Бирок ошол могу водозабордун эмеси да, Кудай буйрса бүтүп атат. Ошо эми бүтүп калган болсо, Кудай буйрса тунук суу ичип калабыз. Азыркы малда ушундай кичине сыноо болуп атат. Жамгыр жааган малдарда суу бир аз лайкаланат. Анан фитилдер бар, ар бир үйгө коюп алышкан, ошентип коюп ала турган болсо, негизи Мали суунун суусу өтө дамдуу суу да. Туура айтасыз. Допустим, бизде муздак суу бар, газ бар, канализация бар, отопление бар, ГВС бар, горячий водоснабжение. То есть отопление үйдөн сырткары еще крандан ыссы суу чыгат. Бул южный регион боюнча только бизде эле. Мен өзүм ушу тармакта иштегем да. Ооба, южный регион боюнча только бизде эле. Жалал Абдыктар, например, айтсаң чычалашат, например, көбү. Жок, бизде деле бар. Көбүнчө комнатаны айланып жүргөн отопление бул бөлөк болот. ГВС деген бул крандан агып чыккан суу. Бул только южный региондо, Мали суу шаарында гана калган да. Эми эсеп калгы. Бизде получается элдерке суу маселеси, жол маселеси чечилсе, биздин шаар аябай кымбат шаарлардын бирине айланып экен да. Себеп азыркы былтыр баягы эмнеде формат өттү го, турист боюнча. Мына жаздан баштап ошо туристтерди чакыруу, туристтерди камсыздоо, туристтерге жерлерибизди көрсөтүү, негизи мына жактан азыр мына Көлмөн менен Арсланбаб кача турган маршрут курулат. Кудай буйрса Мали суунун келечеги жакшы. Мали сууда квартираларды алгыла, келгиле, жашагыла. Негизи жанагы мен айтып кеттик го, трамплин да Мали суу. Мали суудан башка жактыктар, мисалы үчүн жаңы үйлөнгөндүктөр башка жактан квартира өзүнө үй алайын десе кымбат, ала алышпайт да. Мали сууга келип алып, жашап, ушул жерде иштеп, акчаңарды чогултуп, анан чоң шаарларга барып дагы үй алсаңар боло берет. Ушундай. Дагы бир негизгиси, мен 1 жыл, 1,5 жыл Бишкекте жашап келдим да жерге. Мали суу шаарынын удобныйлыгы боюнча балдарымы мектепке алып барыш үчүн балдарым менен бирге окуйсуң да. Эртең менен саат 7-6 6:30 туруп алып туруп садикке машинага отургузуп алып туруп алам жеткизесиң. 5 балам болсо 5-10 5 жакка жеткизесиң. Мали сууда ушунчалык жакын жайгашкан мектеп окуу жайлар. Что үйүңдө туруп эле эртең менен эшикти ачып бересиң, кое бересиң, өзү барып келе берет да. Ушундай. Удобный да. Тынч. Мали сууда мен айтып кеттик го да. Мали сууда баягы марганация деп көрөт, билесиң го. Элдерке, могу маселе, урматтуу көрүүчүлөр, дагы эң негизгиси, бизде ушундай дагы сөздөр бар, допустим, бир жерге барсаң, бир эл жайгашып, например, бөлөт, допустим, ушундай бар да, эми аны коюп, неме кылбай эле койлу, бирок Мали суу шаарында андай бөлүнүү жок. Мали суу шаарында уру болуп, улут болуп, орус кыргыз болуп, сен төндүк түштүк болуп бөлүнбөйт да. Такыр. Бул жерден баягы приезжий, местный деп деле бөлүнбөйт. Башка жактар келип деле ушу местный болуп жашай беришет да. Мындай баягы кругозор такыр түшүнүгү башкача да. Ооба. Бизде адамдардын пейили ушунчалык, например, кенен баардык орус пейили, спокойный, кең пейилдүү адамдар да, өзү чисто коренной малисулуктарчы. Анан кийин анча мынча тополоң чыгып, баары бир жерде болушу мүмкүн, например, тополоң чыкса ошого өзүңөр айткандай эле башка жактан келип местный кылып, двухместный болуп алышы мүмкүн да. А так ошол маселе жаралбайт, бөлүнүп, жарылуу, сиз көчүп келип, кенен адамдар менен баарлашып жашай бересиз дегенде. Ошо көпчүлүгү ушу комментарийга жазышат да, биз барсак бөлбөйбү, ал жерде кандай дешипчи. Кыжаат болбой келе бергиле. Мали сууга келип жашап көргүлө. Анан түшүнөсүңөр да негизи. Мен Бишкектин бир айыл жерине барып жашагам. Кадимкидей эле бөлгөн, оштуп кетсем бул жака эмне келип алдым. Бул ачык болгон нерсе да. Бизде, допустим, ушул жерде төрөлүп ушунча өсүп, бирден ошоңо грубый сөз уккан эмесмин. Бизде башка нацияда дагылар жашашат. Биз көнүп калганбыз аралашып жашап. Мен, например, үстүмдө, например, Шульц жасайт эле, например. Кичинекейиндечи, например, Шульц өтүп кетти. Немец Шульц. Немецпи? Немец. Шульц да. Фамилиясы, атуу биз ошо Шульц деп койдук. Шульцтар жашайт эле да. Аты өтө строгий, например. Жанында, например, орустар, биягында украинецтер, биягында, например, өзбектер. Бардыгы менен коюп, бардыгы бир тилде сүйлөшүп эле, анан ынтымакташып эле жашап келишти. Ал боюнча маселе жаралбайт да, элдерке. Анан дагы бир жакшы кече жаңылыктардан угуп калдым. Бул официальный источниктер да. Бул андай боло турган болсо, Мали суу өтө мындай легендарный болуп кетет го. Мали суу шаарында заводдо 2 шаарды ушул сунуштап атышыптыр, проекти чет өлкөлүк инвесторлор. Бул автомобиль чогулта турган завод. Саламатсыздарбы? Бул официальный источник. Жаңылык болду. Бул эскеби алып койгула.
1-2 жылдын ичинде ушу маселе чечилип кете турган болсо, бул бир эле завод деген бул аябай чоң гектарлуу жерде, бул бир эле мындай цехинде ошого станокторго талаптарга жооп берген, ошого инвесторлор кызыгып атыптыр. Кыргызстандын 2 шаары ошондо эсепке алып атыптыр, бирок көбүрөөк преимуществону Малису шаары электр ламповый заводу болуп атыптыр. Эми ал жерде биздин ошого аткан менелерибиз мындайча айтканда туура мындай подходду жасап ошону Малису шаарына алып келип алса эле, кудай кааласа үйлөрдү андан кымбат сатабыз да. Анан бир эле машина заводу менен токтолуп кетпейт. Бир цехына машина чогултуучу завод болсо, экинчи цехына үйгө бытовой техниканы чогултуучу сборочный, например, холодильник, стиральная машина, ушунга окшогон. Кийинкисинде фармацевтика, например, ушундай Малису шаарынын жакында ушу тагдыры мындай өтө мындай гүлдөп, мындайча айтканда биз тарапка аябай чоң күн тийет дейм да. Машала негизи өзү ушул айткан сөзүң жакшы жаңылык. Мен да ошону ойлоп жүрдүм эле. Азыр мына завод токтоп калды дешип атат го көпчүлүк. Эгер токтоп калып ушул бойдон токтоп кала турган болсо, анда жакшы болбойт да. Ошон үчүн азыркы биз ушул заводду кармап калып, мындан ары да жандандырып кете турган болсок, сен айткандай ошо машина чогулта турганбы же бытовой техника чогулта турганбы, кыскасы биздин завод баарына талаана жооп берет. Себеби цех аябай көп, аябай чоң, гектардаган өзүнүн эме границасы. Элдерге дагы мындай миш-миш элде сөз жүрүп атат, же бул ишке ашып атканбы? Бизде мини газ курулат дегени Уктум. Мини газды куруп атабыз деп мен бир Айштан бар, айтып атты эле. Пландап атабыз деп. Өткөндө жогору жакка барып да сүйлөшүп келдик дейт. Эгер алда ишке ашып кете турган болсо, негизи эле бул жер Малису шаары ошол ишкана мекемелердин мекени болуп калат го деп ойлойм. Могу батир участок сатып алып келип башка жактан көчпөгөндөр кайерлерге, например, жумушка орношот, ошондо мындай биз экөөбүз билишибиз мүмкүн, көрүүчүлөргө ошо так болуш керек да. Поликлиника, например, кайсы жумушкабы? Жумушка. Эми жумушка бизде билесиң ишкана мекемелер, окуу жайлар бар, анын үстүнө мына заводубуз. Аз завод өткөндө жарыя кылды. Завод ичинде цехтер көп туугандар. Ошол цехтерди алып ижарага алып иштеткиле деп атат да, даяр да. Мындай айтканда даяр бизнес. Ал жерде мен жанагы бир жеңем айттым эле өзүм. Таанышыма. Мисалы үчүн кондитерский цех бар да, даяр турат, бүт оборудованиясы менен. Эгер ошол нерсени алып арендага алып иштете турган болсо, өтө чоң мүмкүнчүлүк. Сырттан келген бизнесмендерге да айтат элем, негизи жеке ишкерлерге келип ушул заводдун цехтерин иштеткиле. Иштейм десе иште отура. Бизде ошого келип, допустим, малжандык менен. Бизде Малису шаары эки тоонун ортосунда жайгашкан шаар да. Малжандык менен заниматься этсе да болот да. Например, левобережный, правобережный, мына базарный улицалар деген бар. Ал жерде биздин мына участоктор арзан эле турса керек, Арзан. Например, малжандык кармайм деген. Малжандык кармайм дегендерге дагы мүмкүнчүлүк көп негизи. Бизде баягы тоо, адыр, жайлоо кенен. Заборду ачып туруп эле малжандыктарын кое берет болду, кайра келип калат. Могу кечээ сиз реклама кылып чыгарып атканыңызда байкадык, могу 650 миңге деп чыгардыңыз го Көкташта. Көкташта. Ошол жерде мындай тоонун, например, жанында жайгашкан, заборун ачып кое берсең, например, эчкиң, например, Кочкаратка ашып кете албайт да, жара. Эч жака жала албайт. Кое бересиң, короче, өз жазына түшүп келип калат да, малжандык. Мал чарбалашына ыңгайлуу жерлер. Негизи 650 миң сомго 8 сотик кызыл китеп, рөхсат документтер менен так арзан да турабы? 650 миң сом. Урматтуу достор, мына карагыла момент менен коюп айтайлы, мына астыбызда отурат Элдияр эке. Миллионго бир бөлмөлүү батир, 2 миллионго 2 бөлмөлүү батир, 3 миллионго 3 бөлмөлүү батир, жер участок 8 сотик 650 миң деген коюлуп атат да. Комментарийга белгилеп, жазып, өз, например, мнениеңар менен бөлүшүп кеткилечи, бул арзанбы? Малисулуктар өзүңөрдүн мнениеңар жазгыла, башка жакта өзүңөрдүн мнениеңар жазгыла. Биз коммуналдык тараптар боюнча условияларды белгилеп айтып кеттик да. Анан Малисунун эң негизги проблемасы сизде деле ушу комментарийде болсо керек, ушу кудулдар деле Тынар Курбаналиев келгенде тамашалап айтып кеткен, машинаны Көкташтан токтотуп коюп ат менен эле же болбосо секирип келе турган эле болуп калыптыр да. Жол маселеси кандай болот дейсиз? Жол маселесин кылай турсак, быйылкы эмеге киргизилишип атат. Планга. Эгер бүтүп кала турган болсо, Малису Кыпчактагы жолу, Малисудан Ош Бишкек жолуна чейинки трассанын абалы бир аз начар да. Ал мурунтан эле көйгөй болуп келип атат. Бирок Кудай буйрса быйыл ишке ашат деп айтышып атат. Быйыл асфальт болуп кала турган болсо, дагы мындайча айтканда ошо кыймылсыз мүлктүн, участоктордун башка негизи. Анан Малису шаарыбыздын деле өзү жашоосу кыйла жакшырат эле. Биз эми ошого коюп ушу негизги биздин көрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп бердик деп ойлойбуз да. Анан кийин биз дагы ошого жөндөн эле кылып коебуздан сиздерге ошого кызыктуу болуш үчүн биз ошого кандай нерселер менен бизде, например,
бизнесмен ошого завод маселеси менен сүйлөшсөңөр болот. Ошого дагы дополнительный сектор алып өзүңөр иш чараларды кылсаңар болот. Допустим, бизде ошого эки тоонун ортосунда деп атпаймынбы? Туризмди өнүктүрүү максатында бизде ошого кемпинговый, мындайча айтканда, лыжный комплекстерди курууга аябай чоң шарттар бар да, Элдиярка, туурабы? Ошолорду өнүктүрсө болот. Афрейм-домдорду кылса болот. Афрейм-домдорду бардыгы жакын жайгашкан. Форель дагы кылса болот ушул маселеси, балык маселеси сайдын боюнда. И эң негизгиси, Элдиярка, биздин шаарыбыз мыногу сайым жайгашкан үчүн мыногу эң, например, салкын шаар да. Анан эң жашыл шаар. Мен бул жерде сиздерге үстүндө белгилеп кетем. Биздин атайын Майлуу Суу шаары боюнча, конечно, декабрь айында кышкы период, анан туман, пасмурный погодада тартылып калган Майлуу Суу шаарынын, мындайча айтканда, бир документальный фильм кылып тартып чыккан жерим бар. Бирок жазындасы дагы аябай сизге кооз. Эң жашыл шаарлардын бири Майлуу Суу. Маленькая Швейцария деген өзүнүн дагы аты бар, Элдиярка. Мындай масос Ушунча. И дагы бул жерде көрүүчүлөргө, Элдиярка, үй сатып алууда биринчи эмнени текшериш керек, кандай кеңештерди бересиз көрүүчүлөргө? Туугандар, ошол маселе көпчүлүктү кызыктырат. Негизи ушул маселеге толук так даана жооп берип кетели. Үй сатып алып аткан маалда биринчи эле ошо иш кагаз документтерине көңүл буруш керек. Эгер документтери так, баары жайында отурган болсо, анан районго көңүл буруш керек. Себеби сатып алгандан кийин, сатып калганда дагы оңой сатып ала турган район болуш керек да. Анан ремонтту бул өзүңүз кылып аласыз, каалаган өзүңүздүн эмеңизчи. Эң негизгиси ошол биринчи документациясын текшериш керек. Анан районду жакшытандырыш керек. Мектеп, ишкана, мекемелерге, окуу жайларга баардыгы ыңгайлуу боло турган район, кийин сатканда дагы оңой сатыла турган район болуш керек. Ушул негизи. Рахмат, Элдиярка. Бүгүн ушугу бизди көптөгөн көрүүчүлөр ушугу мен видео форматта чыгарсам көп айтышат да, мындай полезный информация чыгар. Өзүм менин каналым полезный, ушундай мындайча айтканда маалымат бул билим да, Элдиярка. Билим ушундай жаман политический нерсени чыгарбайбыз, бир ыз үчүн чыгарбайбыз, бирөөнүн урушун чыгарбайбыз. Биз ушундай пайдалуу кеңеш, кандайдыр бир жерде ушугу бир турнирлер, бир пайдалуу маалыматтар болсо, ошону сиздерге жеткизүүгө биз полный күчү аракетибизди жасайбыз да. Бүгүнкү ошого биздин көрүүчүлөрүбүз комментарийде жазып аткан суроолоруна так жооп бердик деп ойлойбуз. Эң негизгиси кыскача бааларын силер уже билдиңер. Кандай Майлуу Суу шарттар бар экен, аны билдиңер, урматтуу достор. Учурдан пайдаланып, мен сиздерге айта кетейин, урматтуу достор, ушул Майлуу Суу шаарында дегеле ушу жакынкы район шаарларда же болбосо, Кудай кааласа, биздин каналыбыздан өнүп өсүп, мүмкүнчүлүктөр болуп кала турган болсо, урматтуу достор, сиздер бизнести обзор, ким, например, чоң алтын, асыл, например, тукум жан жаныбарлар болобу, например, арашан, чоң жылкы, ушундай темалар болсо, ким, например, бүгүнкү күндө современный сарайларды куруп атат, ошолорду дагы биз обзор кылып беребиз. Элге ошого нерсе көрсөтүп, бизнес темасы. Ким, допустим, бир завод, например, ачылыш кылып атат, ким бизнесинде, например, мени коюп чакырса, биз ошону талкуулап, элге түшүнүктүү кылып, себеби дегенде биз кыргыздар бири-бирибизге ушинтип жардам беребиз да, Элдиярка. Сиздин маалыматыңыз деле азыр көптөгөн үй бүлөлөргө пайдалуу болду да. Көбү, например, Бишкектен үй ала албай, Москвага барып, чет жактарга барып, допустим, 1-2 миллион акчасы бар, бирок башка район шаарларда жетпейт десек болот да. А биздин Майлуу Сууда толук, например, жакшы условияда үй алып, бизнести кылып, соода менен алек болуп, же болбосо мамлекеттик жумуштарда дагы эмгектенсе болот. Негизи эле айтып кетейин, жана экология тууралуу айтпадык. Ошо экология тууралуу айтып кетели. Бардык эле баягы Инстаграмга чыгарсаң, рекламанын түгүнө комментарийга көпчүлүгү жанагы уран, ал жерде адамдар жашабайт, көчүп атышат, ал жер брошенный город болуп кеткен, анан кийин бардыгы снос болот деген ушундай негатив эмелерди жазышат да. Ошон үчүн мен ушул убакыттан пайдаланып баарыңа жеткизип кетейин. Мурдагы мен өзү баягы МЧС эмеси менен сүйлөштүм да, экология боюнча эмесине жооп бере турган. Ошол айтып атат, мурдагыдай жанагы радиация жок дейт шаарда азырчы. Себеби полный баягы урандын калдыктары сакталган жерлерди перезахоронение кылып, башка жака алып көмүшүп, мындайча айтканда зыяндуулугун жок кылышты да. Эч ойлонбостон келип, Майлуу Суудан квартира алып, Майлуу Сууда келип жашап, конок болуп, көрүп кеткиле туугандар. Ушундай. Мен сиз ушуну дагы бир жерден окуп атып, бул мен дагы кээде туруп өзүмчө акыл момол көп китептерди окуп турам да. Же болбосо ошол чет өлкөлүк, например, статьялар жазып чыккан. Баягы бизге ООН, ПРООН же болбосо чет өлкөлүк, например, финансисттер келет го, баягы каржылоолор. Ошолордун бир отчетун окуп калдым, иностранный. Которуп. Отчетунда же басып белгилеп айтып кетиптир, бул бир эле Кыргызстан эмес, Борбор Азия боюнча сөз болгон да. Ушугу
урановое захоронение, болбосо ушундай грязный шаар же болбосо ушундай бул жөн эле шаарда жашоо бар элдер кадимкидей жашап атат. Аларга финанс акча каражатын бөлбөйүңөрдү биз суранабыз. Себеби дегенде бул кандайдыр бир маселени курчутуп эле местный мындай чоңдор мындай айтканда. Эми политический сүйлөшпөйбүз, бирок айла жок айтышка туура келип атат да. Ошону маселени жөн эле курчутуп туруп, ушундай көйгөйлөрдү, допустим, Малису шаарында уран апасын болуп атат, элдер өлүп атат, кыйратып атат деп туруп акчаны бөлдүрүп алып туруп, мындайча айтканда башка руслага кетет деген. Бул менин мнением эмес. Бул ошолордун жазган отчету. Ошондой мнениясын жазып койгон. Ошолордун артынан анан ушуну кошулган бир жаман сөздөр терс калып кетет да. Терс сөздөр тарашы мүмкүн, маалыматтар. Ошон үчүн Малисуда азыр адамдар жокко дешет да негизи. Малисуда адам көп. Ошон үчүн кыжаат болбой келип Малисудан квартира алгыла, жер там алгыла, Малисуга келип жашагыла, негизи эли деле мындай топ көңүл. Урматтуу достор, биз менен ошол кыймылсыз мүлк боюнча кыймылсыз мүлк агенттигинин ошого негиздөөчүсү, кыймылсыз мүлк агенттигинин мындайча айтканда специалисти Элдияр Досов агабыз болду. Элдиярка, сизге терең рахмат. Биз ушул блогерский нерсени биз ошого биз жашпыз да, мындайча тамтуң эң басып атабыз. Көп нерсени суроолорду бербей, көп көрүүчүгө суроолорун раскрывать этпей калышыбыз мүмкүн. Мен унутуп калган нерселер болсо да аны айтып кетсеңиз болот эле болор. Эми Кудай буйрса ушу баарыңыздарды чакырабыз Малису шаарына. Келгиле кыжаат болбостон. Жашагыла Малисуда, Малисудан жер тамдарды алгыла, үйлөрдү алгыла. Неге эле Малисуга келип бизнестерди кылгыла. Анан кандай дагы кошумча суроолор болсо комментарийга жазсаңар, жооп беребиз. Жооп берет Нурсултан укем. Анан не только комментарий, но видеонун түгүндө постоянно мигать этип турат. Бул Элдияр Досовдун ошого кыймылсыз мүлк агенттигинин Instagram баракчасы жана телефон номери. Кандайдыр бир суроолор туулуп кала турган болсо, именно ушул тарапка маселе жаралып кала турган болсо, прямой байланышып, силер суроолорду тактап же болбосо батарея алам десеңер, кайсы жерде кандай батарея болуп атат, толук маалымат сурасаңар болот. Если видеонун качествосу боюнча, но бизде менде подпискада диван эксперттери маябай көп, например, ушуп сөгөм десеңер, силерге эшик ачык, урматтуу достор. Демурал сөгүп ушуп берле. Ошо силер менен чир алып өнөсөбүз дегендей. Бирок эми жаңы баштап атабыз, көп техникалык оборудованиябыз талаптарга жооп бербей калышы мүмкүн. Ошондуктан то, что есть, ошого ыраазы болуп, мындай көрүп турсаңар, катуу мындай мени капа кылбай, наоборот, колдоп, урматтуу достор, лайкты басып, подписка кылып, давай Нурсултан алга деп турсаңар, мен силерге өтө көп силерге пайдалуу маалыматтарды чыгарганга аракет кылып турам. Урматтуу достор, учурдан пайдаланып сиздерге баса белгилеп айтып кетейин. Менин Усенов влог каналым, бул информативный маалымат мындай каналда, урматтуу достор. Бул көп тармактуу маалыматтарды чыгарышы мүмкүн. Ошондуктан менин каналымы сиздер колдоп, лайк басып, жүрөкчөлөрдү басып, колдоп кетсеңиздер, мага аябай чоң мотивация болот, урматтуу достор. Мен сиздерге ар жума же болбосо 2 күндө биринде көптөгөн видеолорду чыгарып турууга, шыктандырууга сиздер ошо мага мүмкүнчүлүк бересиңер, урматтуу достор. Ошондуктан менин каналымды колдоп кетиңиздер, подписканы басыңыздар, обязательно коңгуроonu басып койсоңуздар, сиздерге ушундай пайдалуу маалыматтар чыгып турат. Андан башка колдоо биздин каналга жок, урматтуу достор. Бул менин ушундай хобби деп койсо, ошо бош убакта чыгып сиздерге пайдалуу маалыматтарды изденип, сиздерге ошого элге пайдалуу болсун дегенде бар. Ошондуктан саламатта болуңуздар, урматтуу достор. Көрүшкөнчө.